Жараткан ыра көргөн өмүрдү арпенде өзүнүн дарамети, делинин каалоосу, көңүлүнүн көксөөсүнө жараша жашап, өмүр барагын жазып келет. Анын катарында Гүлсара Омуралиева быйыл 75 жашка толуп, артка бир кылчайып карап, басып өткөн жолуна баа берүүдө. Көз ирмемге камтылган таасирдүү, маңыздуу, ары үлгүлүү жашоо кечирип келаткан каарманыбыз дагы да акылы тетик, алдуу күчтүү бойдон экени баарыбызды суктантат. Омуралиева Гүлсара Кушатовна 1947 жылы Жалал-Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кашкасуу айылында жарак дүйнөгө келген. 7 класска чейин айылдагы Ленин орто мектебинде окуп, 8 класста Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы кыздар орто мектебинен уланткан. Жаштайынан тырышчаак мүнөзгө ээ болуп, автобазада секретарь-машинистка, Аксы райондук комсомол комитетинде инструктордук кызматтарда иштеп жүргөн. Мына мен эжени мен Ош мамлекеттик университетинде студент болуп келгенден баштап билем. Мен устатым, бизге сабак берген эжекелерден. Ошол мезгилде эжеке 40-45 жаштагы билимге толгон, илим даражасын жактап келген, жаш студенттер суктанган, сулуу десе сулуу, билим десе билими бар эжекебиз эле. Мына ошол мезгилде дагы студенттерге өзүнүн принципиалдуулугу менен, билимдин аркасынан билимди окуган студенттерди сыйлагандыгы менен айырмаланып турган. Мына биздин окуу жайга эже өзүнүн өмүрүнүн 50 жылга жакынын жогорку билимге адистерди даярдоого арнаптыр. Эженин эмгеги бул жерде өтө чоң, буну биз эске алышыбыз керек. Айрыкча мына биология, химия адистигин ачканга эже чоң жардам берди. Өзү аркасынан чуркап, өзү документ топтоп, чуркап жүрүп, мына ушул адистерди калыбына келтирди. Ошол мезгилде мен укканым бар, мына биология, химия адистигин ачып атканда мурунку иштеген жерлерден адамдар чыгып, өзүң иштеген жерге каршы иштейсиңби, өз бизге конкурент боло турган адистерди ачасыңбы деген чоң сөздөргө карабастан эже мына ошонун артынан түшүп, мына биология адистигин açtı, химия адистигин açtı. Мына азыр биология, химия адистиги көптөгөн, жүздөгөн адистерди биз мектепке мугалим кылып даярдап атабыз. Мына ушунун аркасында эженин чоң эмгеги бар деп ойлойм. Гүлсара Кушатовна 1971 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун биология жана химия адистигин ийгиликтүү аяктап, алгачкы педагогикалык эмгек жолун өзү билим алган Ленин орто мектебинен баштаган. 2 жылдан кийин Ош шаарына кайтып келип, азыркы Ош мамлекеттик университетинде лаборанттык кызматтан окутуучулук, улуг окутуучулук, доценттик кызматтарга чейин эмгектенген. Педагогикалык институттун табияттануу факультетине окууга келгенде эжеке бизге куратор болуп калганда, мен ал эжекенин окуучусу катары көп жакшы касиеттерин билем. Эжеке бизге өтө талапчан куратор катары эсте калган. Себеби кураторлук сааттарды убагында өтүп, ар түрдүү маселеде бизден убагында талаптарды коюп, жооптарын алган. Бул эжекенин талапты күчтүү койгон мугалим экендигинин белгиси болсо керек. Бардык курсташтарды эстеп жүрөбүз аны азыр күнгө чейин. Дагы бир жакшы эсте каларлык сапаттардын бири мен үчүн мээримдүү эненин касиети бар. Эжеде анткени менин группалаштарым Кыргызстандын ар булуң бурчунан, ошондой эле Тажикстандын Жергаталы районунан, Өзбекстандын Жизак областынан деле курсташтарым болчу эле. Ошолордун жашоо абалы менен, ден соолугу, жашоо шарты менен өтө бат-баттан сурап таанышып турчу эле да. Мен бул касиетин да өтө жогору баалайм. Анткени ар бир студенттин каякта жашап атканы жөнүндө дайыма маалымат алып турчу эле. Анан дагы бир үчүнчү жакшы сапаты менин эсимде калган бул адамга жакшы дос болуп, бизге дос болуп жүргөн. Анткени эми студент болгонбуз да, студенттер ката кетирет, шоктук кылат, кээде деканатка биздин фамилиябыз терс жоруктарыбыздын артынан барып калганда, эжеке бизди дос катары түшүнүп, сактаган учурлар болгон. Үй бүлө менен жумуштун тизгинин бир кармап, убактысын бардык нерсеге так жана туура ажыратуу менен көп жетишкендиктердин ээси боло алды.
Алардын эң негизгиси 1987 жылы Воронеж шаарындагы Токой техникалык институтуна аспирантурага тапшырып, кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоп келген. 1999 жылы Ош жогорку колледжинин табигый илимдер кафедрасынын башчысы болуп эмгектенип жүрүп, кийинчерээк менеджмент факультетинин декандык кызматына дайындалган. Эжеке өзү менеджмент факультетинин деканы болгонуна карабастан, ошол биздин кафедрада омуртка астарынын зоологиясы предмети боюнча сабак берген. Анан бул убакыттын ичинде ушу биздин кафедрабыздагы эмгектенген окутуучуларга баарыбызга насаатчы болгон. Себеби эң аксакалы эжекебиз болгон. Жана өзүнүн иш билгилиги, жетекчилик сапаттары, ошондой эле баягы предметине болгон өзгөчө мамилеси, жоопкерчилиги, аткарган иши, ушул көп жакшы сапаттар менен бизге үлгү болгон. Өзүнүн көп насааттарын айтып келген. Ошондуктан биз эжекени аябай сыйлайбыз, урматтайбыз. Анан биздин ошол алдыга жылышыбызга, мынакей илимий иштерди аткарууда бардык чөйрө боюнча бизге эч качан мындай өзүнүн билгенин аяган эмес да. Ошон үчүн эжекенин ушундай сапаттарын баалайбыз. Мына билинбей 75 жашка чыгып калыптыр эжеке. Бирок жаштардай болуп, эч качан мындай сабагыны үзгүлтүккө учураткан эмес. Дисциплинардуу өз мөөнөтүндө келет. Иш кагаздары боюнча тапшырма берилсе, аткарат. Жаштар даже ушундай кылбайсыңар деп анан уяткарып, ошол өзүнүн ошол кылган иштери боюнча бизге үлгү болот эле да. Өзүбүздө ишибизде канча жетишкендиктер болсо, бул ошол эженин салымы абдан чоң деп ойлойм да. Тынымсыз эмгектенүүнүн артынан улам кызматтан кызматка жогорулап 2004 жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун илимий иштер боюнча проректор кызматына дайындалган. Кийин билим берүү менеджменти жана туризм факультетинин деканы кызматында ишин улантып, бул менен бирге сабактарын өзгөлтүккө учуратпай, мыкты студенттерди тарбиялап чыгууга билимин бар күчүн арнаган. Бизде практика Арслан бапка, Кара Шорого, Сары Челекке чыккан учурда эжеке баягы студенттердин артында калбайт болчу, дайым алдында жүрүп, студенттердин алдында жүрүп, студенттерге көптөгөн маалыматтарды берет болчу. Азыр деле эжеке чыйраак, күчкө толгон мезгилде, азыркы учурда делечи. Мисалы башка жаш эле мугалимдерди көрүп жүрөбүз, сабак өтүп чыккан учурда чарчадым деп айтып калышат да. Бул Гүлсара эжекенин мен канча 22 жыл болду келгенимечи окуягачы. 22 жылдан бери эжекени жаштанын, бир дагы 4 пара сабактан чыгып дагы мен чарчадым дегенин угуп элекмин. Гүлсара Омуралиева табиятынан эрктүү, эмгекти сүйгөн адам. Билим берүү, изденүү, илим жаатында ийгилик жаратуудан сырткары спортко да эркин аралашат. Менеджмент факультетинде бүт эле жаштар болчу. Анан эми спорт менен анча машыкпаган мезгилибиз. Анан волейбол боюнча соревнование болгондо, эже өзү кошо биз менен кошо ойногондо, эженин кокусунан эле спорт кийимин кийип келген мезгилинде бизди баарыбызды таң калтырган. Ошондон да ойлойм, эжени азыркы ошол мезгилге чейин дагы эженин чыйрактыгы балким таасир этсе керек спорт менен машыгып жүргөндөгө. Анан эже өзүнүн багытындагы көйгөйлөрдүн үстүнөн иштеп, ошол көйгөйлөрдү ачып, студенттер үчүн окуу куралдарын жазгандыгы эженин өтө мээнеткечтигин дагы далилдеп турат да. Мына пандемия мезгилинде дагы эже онлайн сабактарды видео сабак кылып, өзү кошо тарттырып, студенттер менен өтө активдүү катышкандыгын мен ойлойм. Эже баягы чыныгы педагог, илимпоз, мыкты инсан катары өзүн көрсөтө алды деп. Профессор эмгек жолунда 100дөн ашуун илимий усулдук макалаларды, 2 монографияны, жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн 2 окуу китебин жана 10 окуу усулдук колдонмону жазып басмадан чыгарган. Анын ар бир эмгегин кесиптештери, замандаштары жогору баалап, өзгөчө аял заты болуп туруп, өжөр, тайманбас, айкөл мүнөздөрдүн ээси болгонуна баа беришет. Россиянын чоң шаарларында
колундагы баласын айылга таштап коюп барып илимий даражасын жактап келген. Буга мен ойлойм, азыркы мезгилде деле, мына жетишип турган мезгилде деле анча-мынча аял заты булга бара албайт. Ошол бул нерсеге жетишкенге да эженин ошол илимге болгон кызыгуусу, анан өзүнүн өжөлүгү жетти деп ойлойм. Анан эми эжеде бир касиет бар, эже өтө кечиримдүү аял. Анан эми мен билгендерим бар, өзүнүн жанында жүргөн, өзү окуткан окуучуларды да эжеге каршы иштеп, бир топ каршы иш-чараларды кылгандыгына карабастан, эже ошолордун бардыгын кечип, ошолорду кайра өзүмөн окучум деп жанына алып, билгенин үйрөтүп жүргөнүн мен билем. Бул ушул эженин ушул өзү принципиалдуу, эмгекчил, бирок өтө кечиримдүү, чоң касиетке ээ. Биздин окуу жайда Гүлсара Куршатовнадай эмгекчил, илимпоз адамдын иштешине биз сыймыктанабыз. Бардык нерсени айтабыз го, жети өлчөп бир кес деп, эжебиздин ушундай токтоолук, анан өжөрлүк касиеттери, жасайм деген иштерин, студенттер үчүн калтырып кетем деген эмгектерин ушу күн түн дебестен иштеп, өтө эмгекчилдигин биз жакшы жогорку деңгээлде баалайбыз. Илимпоз катарында өзүнүн мына бүтүрүүчү курстардын студенттерине квалификациялык иштердин жетекчиси катарында жүрөт. Магистратурада магистранттары бар, илимий изилдөө иштеринде дагы кеп кеңешин берип, туура жол көрсөткөндүгү үчүн эжекебиз менен дайыма сыймыктанабыз. Гүлсара Омуралиева Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин ардак грамотасы, Билим жана Илим профсоюздук кыймылынын мыктысы төш белгиси, ОШМПнын заманбап профессору наамы, Ош облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер наамы жана бир канча шаардык облустук сыйлыктардын ээси болгон. Гүлсара Куршатовна, бүгүнкү 75 жылдык торколуу тоюңуз кут болсун. Сизге, үй бүлөңүзгө, өзүңүзгө ден соолук жана жакшылыктарды каалап кетем. 75 жашка жетүү дагы абдан кыйын. Эжеке мындан ары дагы эмгек жолунда болобу, же болбосо балдары катары, кыздары катары болобу, ошол бизге деген ошол биздин алдыбызда бул жол башчыбыз болуп, насаатчыбыз болуп дагы узак өмүр жашасын. Сизге чын ден соолук, узун өмүр, жаштарды таалим тарбия берүүдө өзүңүздүн дагы күчүңүздү аябай жаштарга мыкты насаатчы болуп жүрүшүңүзгө тилектешпиз. Бүгүнкү майрам биз үчүн дагы чоң майрам, эжекенин окуучулары үчүн дагы чоң майрам деп ойлойм. Ошондуктан мен каалайт элем, Кудай эжекеге көп узун өмүрдү берсин. Ошол узун өмүрдү мына окуучулардын алдында коллективи менен бирге өткөрүшүн мен каалайм. Ушул 75 жаш кутман курагыңыз кут болсун. Өзүңүз ден соолукта болуңуз, уул кыздардын урматын, кыздардын кызматын көрүңүз дайыма. Небере чеберелердин алдында дайыма бактылуу, бакубат өмүр сүрүшүңүздү каалаймын. Ар тараптуу айым, көжүрмөн, тажрыйбалуу педагог Гүлсара Куршатовна учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин биология, химия жана жаратылышты пайдалануу кафедрасынын профессору катары дагы да жаштарга билим берип, агартуучулук кызматын арыштуу улантууда. Үй бүлөдө 4 уулдун апасы жана 11 неберенин мээримдүү чоң энеси. 72 жаштын 52 жылдык педагогикалык ишмердүүлүгү сан менен айтууга оңой, бирок артында оор түйшүктө, талыкпаган аракетте жана чыдамкайлыкты талап кылат. Дал ушундай өз кесибине болгон сый мамиленин ээси ардактуу профессорго дагы да бекем ден соолук, бейпил жашоо каалап, чексиз сый урматыбызды арнайбыз. Гүлсара Омуралиева, 75 жаш кутман курагыңыз кут болсун.